Бул киши эч качан бийликке жарышып чабышка түшкөн эмес. Бул киши эч качан уурулук кылган эмес. Бул киши өзүнүн агым кеги менен, маңдай тери менен, кыялдануу менен бизге супарасын жайып, супара деген сөз бул дасторкон. Дасторконун жайып, ар бир можеде турган кичинекей нерсеге чейин өз ичи менен ойлонуп, бизге ошону эстеликке калтырды. Я выражаю огромное соболезнование для своих близких, родных, для знакомых. Это был действительно уникальный человек. Дай Бог, чтобы мы никогда не забыли таких своих героев. Кыргыз экономикасында, кыргыз тарыхында биринчилерден өзүнүн тарыхында алтын тамга менен жазылды десек болот да. Өзүнүн уникалдуулугу менен элдер баягы соода саттыкты бөлөкчө түшүнүп, бизнес бөлөкчө көркөт. Акча табуу же байлык топтоону эле жолун түшүрсө, бул адам кыргыз элине, кыргыз экономикасына, кыргыздын өзүнүн улуттук каада салтын көтөрүүгө чоң салымын салып кетти. Бир жолу 8 микрорайондо үй бар, башка бизнесмендерге окшоп чоң үй дагы салып коюптур. Ушул бир топ жылдан бери ушу 8 микрорайондо жашап келди. Бир күнү байке чалып калды, ремонт жасаптыр да үйүндө. Анан кийин биз барып ошо ремонтун көрүп, кичине сүйлөшүп калдык. Ошондо бир сөздөрү эске келип атат да. Ошол жерде ары жагында бирөөлөр бир буюмду илип аттыр да, кухонный гарнитурду тагып атканбы, анан кийин ушул дубалды тешип залга өтүп кетти. Анан кийин байкап турсам, азыр ошол ишкерлерди урушат го деп ойлодум да, себеби жаңы эле ушул кылып аткан ремонтун бир аз бузуп коюшту. Бирок ошондо ушунчалык жөнөкөй тил менен барып айтып, ай балдар, абайлап эметпейсиңерби, келгиле эми чогуу жазап коелу деп ошентип жөнөкөйлүк болчу да. Кубанычты айтса көбөйөт, ал эми азаны айтса азайат деп ансандай сиздер да келип мына ушул биздин кабыргабыз кайышып турганда келип азабызды тең бөлүшүп аткандарыңыздарга чоң рахмат. Чындап эле мына жогоркуда сөз айтылгандай эле табылдатабыз. Биринчи мына эгемендүүлүктү алгандын уулдарынан эле демократиянын алгачкы сабактарын бергендериңиздерден эле эми мына ошонун айткан асыл сөздөрүн жүрөгүбүзгө сактап, Кыргызстанды андан ары өнүктүрүп кете турган сиздерсиңер деген терең ишеничибиз бар. Келип бергендериңиздерге чоң рахмат. Табылдата ар дайым биздин жүрөгүбүздө.